Айгүл гүлү тууралуу уламыш. Кыргыз эли байыркы көчмөн эл. Илгери алар өз турмушунда согушту башынан көп өткөрүшкөн. Ошол жоопкерчилик заманда бир хан болгон экен. Ал жүзү ай нуруна бөлүнгөн, сулуулугу суктандырган кыздуу болот. Анын атын Аздек деп Айгүл коет. Айгүл акылдуу, мээнеткеч жана жароокер болуп бой жетет. Ал күндөрдүн биринде хандын аскер башчысы болгон Козулан аттуу жигитти көрүп жактырып калат. Анын келишкен бою, кыймыл аракети, сүйлөгөн сөзү, аткарган жумушу кыздын жүрөгүнөн түнөк табат. Ал эми ошол эле күндөрдө Козулан да Айгүлдү жактырып, бирок сүйүү сезимин билдирүүдөн айбыгат. Арадан бир канча күн өткөн сайын экөөнүн ортосундагы жылуу мамиле жакындап, жылдыздары төп келип баш кошууга даярдыктар көрүлө баштайт. Ошондой күндөрдө айыл ичине душмандар капилеттен кол салып, Козулан сүйүүдөн мекенин артык тутуп, жеңиш менен келип, үйлөнүүсүн болжоп согушка аттанат. Согуш жеңиш менен аяктайт. Аскер башчы Козулан катуу жарадар болот. Мекенине жетүүгө эч мүмкүнчүлүгү болбогондон улам аскерлерине кайрылып, менин жүрөгүмдү кутужага салып, мекениме жеткиргиле деп акыркы сөзүн айтат. Бул учурда айыл ичи тойго кам көрүү аракетинде болот. Жеңишти уккан Айгүл 40 кызын ээрчитип, аскерлердин алдын тосуп чыгат. Козулан баадырдын өлгөнүн айта албаган аскерлер Кутучадагы жүрөктү Айгүлгө сунушат. Акылдуу кыз окуянын чоо жайын дароо түшүнүп, Кутучадагы жүрөктү алып тоону көздөй бет алат. Ал чуркап тоого чыгып, боюн тоодон таштайт. Сүйүүнүн күчүнө багынган ай чырайлуу Айгүл каза болот. Кийинки жылы кыздар ал тоого чыгышса, ошол жерге кызыл-тазыл кочкул, сары түстөгү гүлдөр жайнап чыккан болот. Ал гүлдөргө Айгүл деп ат коюшат. Ал эми тоону Айгүл таш, ага жакын жайгашкан тоону Козулан деп аташкан экен. Ошондуктан ал жер ыйык, көп элдер, чет элдик туристтер келишет. Өзгөчөлүгү ай тийгенде ал гүл ачылат. Бул сүйүүдөн бүткөн гүл, Айгүл гүлү чыныгы, таза сүйүүнүн символу.